Менин бүгүн маселем Ош шаарынан, ошол Кыргызстан айылынан кайрылуу келип түштү эле. Ошону айтып коеюн дедим. Мына бул Кыргызстан айылынын элдери кайрылыптыр да. Ал жерде мечит бар экен. Ушул мечиттин курулганына 5 жыл болуптур. 5 жыл мурун ал кара сууга карачу экен эле. Бүгүнкү күндө атээрди алкагында Ош шаарына карап, бирок ошол убакта Оштун казыяты иштетип, ал жерде медресе сыяктуу иштетишкен экен да. Бул жерде айтыла турган маселе, ошол иштетип жүргөн убакта электр энергиядан 200 миңдей карыз болушкан экен. Ошол 200 миңди убагында төлөнбөй, бүгүнкү күндө баягы үстө пеня коюп 1 миллион 200 миң болуптур да. Азыр элдер кайрылып атат. Эл кичине чогултуп койдук эле 200 миңин. Ал эми 1 миллион 200 миң баягы пеняны ошо жылда кошо берген да. Ушуну бир ал жака бар, сотко тутташ керек деген ар кандай шылтоон айтып атыптыр да. Мен ушуну кайрылат элем, Алмаз Акунжанович. Баягы тиешелүү министрликке айтып, энергетика министрлигине айтып. Ушуну комиссиянын негизиндеби, эми бул Алланын үйү. Ошол баягы пенясын алып, караштырып беришсе. Анан ушуну дагы бир каттын негизинде дагы жолдоп коелу, ушуга бир көзөмөл алып берсеңиз. Чоң рахмат.